18 апрель күнү Баткен районунун Сай айылында түнкү саат 9 чамасында бул жерде көчкү жүргөн. Көчкүнүн аянты 45 000 кубту түзгөн. Бул көчкүнүн кесепетинен жергиликтүү элдин бак-дарактары жана үлүш жайлары, эгин талаалары жана жолдору зыянга учураган. Мейлиханешова жер көчкүнүн айынан үлүш жериндеги бактарынан айрылды. Алма көчөттөрүнөн эми гана киреше таап калганын айтат. Бирок табигый кырсык мындан аркы киреше булагынан кол жуудурду. Айыл жеринде болгондуктан жашоосундагы негизги оокаты дыйканчылык менен болгон. Бул жерде биздин үлүш жерлер бар иди. 80 туу алма тиккен эдик. 1 жылдык доходубуз эди. Картошка кеттик, картошка аздан 1-4 тонна 5 тонна картошка алаттык. Мал пичан жайлар бар иди, пичан жайлар ам жок болуптур. 60 туу алмабызды алып кеттир. Алмаларым 1-6 жылдык калды, 8 жылдык болуп калды эле. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин айтуусунда жер көчкүнүн көлөмү 45 000 куб болуп, Сай айылындагы ички жолдордо жергиликтүүлөрдүн 5 гектар айдоо жерин жана таза суу кетүүчү арыкты басып калган. Жергиликтүү бийлик жабыркаган тургундарга жардам көрсөтүлөрүн билдирди. 5 гектар үлүш жерлерди жана Короту жайлоосуна барчу ички чарбалык жолдун 150 метрини жана ушу тоо борунда жайгашкан компаниялардын станцияларына баруучу ички чарбалык жолду. Ошондой эле эң негизгиси бул Сай айылыны ушу суга частично таза суу менен камсыз кылуучу чоң арык жабыркаган да. Өзгөчө кырдаал жарыяланып азыр комиссиялар келип тактап атышат азыр. Биз айыл өкмөт тарабынан жардам көрүлөт бизден. Эми техникалар менен тазалап беребиз эми жерлеринчи. Бирок анан бу жерден эмчесен бизге кооптуу деп жерге эгилбесин десе, башка жерден жер таап беришке аракет кылабыз. Жер көчкүдөн бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес. Ал эми материалдык зыяндын көлөмү жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан такталууда. Баткен районунун аймагында буга чейин 4 жер көчкү коркунучу бар аймак катталган болсо, Сай айылындагы табигый кырсык кооптуу аймактардын санын дагы бирге көбөйттү. Айзирек Айдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.